Өтө чукул кабар. Экс-министр жакын арада чоң чыр болорун эскертти. Ошондуктан тез аранын ичинде Орусиянын аскерлери келет. Кыргызстан аскерлери Коопсуздук 2021 жана Калыптандыруу Түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Ооба, бул Кыргызстан аскерлери. Карагылачы, бул Кыргыздын аскерлери. Келгиле ошондуктан лайктан басып, аягына чейин көрөлү. Мынакей карагылачы, даярдыктарын кандай жүрүп аткандыгын. Кыргыз аскерлери ушунчалык деңгээлде өнүгө баштайт деп ким ойлоптур? Мындай болуп кетерин эч ким күткөн эмес. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай так ушундай даярдыктар жүрүүдө. Кудум эле фантастикалык боевик кинодогудай. Чат тарапка чачыраган аскерлер дагы профессионалдык деңгээлде машыгып атышат. Мынакей танкалар. Бронированный танк. Аркадий Дубнов чек ара келишимин үзгүлтүүгө учуратуу аракети болушу мүмкүн. Орусиялык саясий эксперт Аркадий Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда түптөлө баштаган чек ара келишимин үзгүлтүүгө учуратуу аракети болушу мүмкүн деп эсептейт. Мындай пикирин ал Азаттык радиосуна курган маегинде билдирди. Бул келишимдин толук жетилишин үзгүлтүүгө учуратууга кызыктар күчтөр чыгат, себеби ал өкмөттөн өтүп парламентте ратификацияланып президенттер кол коюшу керек. Мындай аракеттер Кыргызстан тараптан болот деп ойлойм. Тилекке каршы кыргыз саясатчылары өзүн патриот көрсөтүш үчүн баардык амалды колдонуудан кайра тартпайт. Мунун натыйжасында олку-солку жагдайлар болуп, коңшулар менен мамиле начарлаганы эсибизде. Ошондуктан мен саясатчыларды мындай билдирүүлөрдү жасоого чакырат элем. Болбосо анын кесепети тийип жакшылыкка алып келбейт. Дубнов Кыргызстан менен Өзбекстандын чек ара маселесин толук чечүүгө келишимин эки коңшу ортосундагы мамиленин туу чокусу деп сыпаттады. 24-25 мартта Ташкентте чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өттү. Ага Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев катышып, жыйынтыгында кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маселе 100% чечилгенин айтты. Президент Садыр Жапаров бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын тарыхый мааниге ээ кадам деп атады. Буга чейин Өзбекстан менен 2017 жылкы макулдашуу негизинде чек ара сызыгынын 1170 чакырымы 85%, андан бери дагы 10% жакынкы такталганын айтылып келген. Чек ара тактала элек тилкелерде жергиликтүү тургундардын суу жана жер талаш маселелери чыгып, курал колдонулган учурлар дагы катталып турган. Эл чындыкты билсин. Артем Новиков тапшырманы аткарбаган министрдин зекиди. Биринчи вице-премьер Артем Новиков саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык штаб берген бир катар тапшырмаларды аткарбай жатканынан нааразы болду. Бүгүн Новиков өкмөттө жыйын өткөрүп, эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу министрликке бир катар тапшырмаларды берген. Саламаттык сактоо министрлиги республикалык штаб берген бир катар тапшырмаларды аткарбай жатат. Ведомство биринчи кезекте медицина мекемелеринин дары-дармек коргонуучу каражат, жабдуу менен камсыздалышын көзөмөлдөшү керек. Министрлик мындай ишти үзгүлтүүгө учуратпай жасап турушу шарт. Бул күн сайын жасалуучу иш. Штаб мындай тапшырмаларды сөзсүз айтып турушу керекпи? Көңүл кош мамиле жасабагыла. Ар бир жетекчиден жоопкерчиликти сезүүсүн өтүнөм. Былтыркы каргашада келтирилген кемчиликтерден сабак алалы, деди Новиков. Биринчи вице-премьер саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги оорулардын көбөйүшү ыктымалдуулугунан улам медицина мекемелеринин даярдыгын дайым текшерип турушу шарт экенин кошумчалаган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Владимир Жириновский: казактар менен кыргыздар көчмөндөр, Орусияга келген мигранттарды өлкөдөгү бош айылдарга жөнөтүү керек. Мындай пикирин орусиялык саясатчы Владимир Жириновский Комсомольская правда радиосунун эфиринде айтты. Биз мигранттарга Орусиянын бош калган айылдарына турак жай беребиз, ошол жерде жашасын. Алар жакшы дыйкандар. Мисалы, казактар менен кыргыздар көчмөн, ал эми тажиктер менен өзбектер дыйкан, деди саясатчы. Анын айтымында мындай ыкма бир эле мезгилде бир нече көйгөйлөрдү чечүүгө мүмкүндүк берет. Бир жагынан өлкөдө калктын саны өсмөк, экинчи жагынан бош үйлөр жана жерлер маселеси чечилмек. Ошондой эле ал орусиялык компаниялар биринчи кезекте орусиялыктарды, андан кийин гана мигранттарды жалдашы керектигин белгиледи. Ошол эле учурда тажик же өзбек жумушчуларын алууну каалаган фирмалар аларды атайын поезддер менен долбоорлоочу жайларга алып келип, убактылуу жатакана менен камсыздап, андан кийин үйүнө жеткириши керек деп түшүндүрдү ал. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Нурлан Мотуев: мен келемиш жегендердин вакцинасын албайм. Кытайдын вакцинасы күмөн жаратат. Бул тууралуу коомдук ишмер Нурлан Мотуев Ачык саясат гезитине билдирген. Биринчи чиновниктер алсын. Мен Кытайдын вакцинасын албайм, анткени коронавирус келемиш жегендерден келди. Ошон үчүн алар чыгарган вакцинадан күмөн саноом күч. Мен алардын вакцинасына да ишенбейм, деди Мотуев. Белгилей кетсек, 29 марттан тарта Кыргызстанда коронавируска каршы Кытайдан келген вакцина менен жалпы эмдөө башталат. Маалым болгондой биринчилерден болуп саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эмделет. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
Ракета атылып, Коопсуздук 2021 аскердик машыгуусуна даярдык жүрүп жатат. Кыргызстанда Коопсуздук 2021 жана калыптандыруу түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулар 1-3 апрель күндөрү Баткен, Ош жана Жалал Абад областтарында өтөт. Жоокерлер аскердик кошундардын жана техниканын күчүрмөн абалдагы шартта макулдашылган аракеттерин ишке ашырууну үйрөнүшөт. Жалпысынан машыгууга 2000 адам, 100гө жакын автомобиль брондолгон жана атайын техника, 20 чакты артиллериялык система жана 10 авиациялык техника тартылат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Орусиядан аскерлер келет. Экс-министр жакын арада чыр болорун эскертти. Донбасстын ыктыярчылар союзу Украинанын түштүк-чыгышындагы жаңжалды күчөтүүгө камданып жатат деп билдирди экс-министр Александр Бородай. Анын айтымында Донбасстын чыр-чатак курчуп Украинанын куралдуу күчтөрүнө чабуул жасала турган болсо, орусиялык ыктыярчылар келишет. Ал уюм мындай сценарийге кандайча даярданып жаткандыгын так айткан эмес. Ошондой эле Бородай согуш аракеттери апрель айына чейин башталбайт. Анткени кыштан кийин жер кургай электигин белгиледи. Эске салсак, буга чейин Денис Пушилин Киев Донбасстагы кырдаалды солкулдатууну улантууда. А бирок аталган өлкөнүн аскер кызматкерлери ар кандай дипломатиялык же аскерий чабуулдун мизин кайтарып, жергиликтүү тургундарынын кызыкчылыгын коргоого даяр экендигин билдирген. Булак Назар Ньюс. Мына сага, бул эч кандай фантастикалык кино эмес. Бул биздин президентибиз Садыр Жапаровдун кортежи. Мынакей, жарашканын карагылачы деп гана отура бербестен, бул видеого лайктан басып, аягына чейин көрүңүздөр. Анткени Садыр Жапаров жөн гана саякаттап жүргөн жок. Ал аз убакыттын ичинде көптөгөн мамлекеттерге барып, чоң-чоң иштерди бүтүрүп баштады. Ооба, буга чейинкилер мамлекетибизди сазга батырып кеткенине карабастан, Садыр Жапаров ишти кылууда. Бул нерсени түшүнбөй Садыр Жапаровго каршы чыккандарга Камчыбек Ташиев мына бул жерде өтө катуу жооп берди. Көптөгөн адамдар, ар түрдүү мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттик ишмерлер, депутаттар, дагы мындай бүгүнкү бийликке каршы чыккан оппоненттер ар түрдүү сөздөрдү айтып атышат. Ушул сөздөрдү мындай бир айтканда мамлекеттин кызыкчылыгын карап, элдин тынчтыгын карап айтыш керек. Жөнүн оюна келген сөздү оттой бербеш керек. Камарада бирди Садыр Жапаров Өзбекстанга берип коюптур, өткүзүп берип коюптур. Ал совместный предприятие курулган туура эмес, себеби өзбектер сууну алып коет деген ар түрдүү мындай бир ыплас болбогон сөздөрдү айтып атат да. Мен ачык айтып коеюн. Ким ушул сөздү айтып атса, ушул ал адам ушуну көрүп атса, сезип атса керек. Так. Камбарада бирди биз мына Садыр Нуркожоевич Москвага барганда биздин орус партнерлорубузга предлагать еттик. Камбарада бирди чогуу курайлы, келгиле дедик. Десек, орустар эмне деди? Орус туугандар айтты, Камбарада бирди силер менен чогуу курган менен силерде электр энергиянын баасы арзан экен, биз калган акчаны актабайт экенбиз. Биз силер менен чогуу курганга азыр макул эмеспиз, азыр биз туруп турайлы деди. Так. Андан кийин Садыр Нуркожоевич мына эмеге барганда, Казакстанга барганда Казакстандын президенти Токоевго айтты. Давайте Камбарада бирди чогуу курайлы. Мына биз жерди берейли, сууну берейли, чогуу отуруп алып курайлы, кызматташайлы. Десе, казактар дагы айтты. Жок, биз азыр бизге электр энергия керек эмес, электр энергия өзүбүздө в избытке көп куруп, ал жерден биз акчаны ылайш эткенге азырынча биз шашпайбыз. Кийинчерээк деди. Анан эми кийин Өзбекстанга барды. Садыр Нуркожоевич Өзбекстанга барганда дагы айтты. Урматтуу өзбек туугандар, келгиле Камарадан чогуу курайлы, чогуу пайдаланайлы, ушул жерден эки өлкөгө тең пайдасы тийсин деди. Анан алар эмне деди? Алар макул деди. Макул деди, чогуу курайлы, чогуу келишимге барайлы деп алар макул болуп, ошого аракет кылып атышат. Так, муну эмнеси жаман? Бул биринчиден. Экинчиден, эгерде башка мамлекеттер туруп тургула десе, биз алардын жүзүн карап, алардын көзүн карап, жалдырап, качан ошолор макул дегенче күтүп отура беришибиз керекпи? Дагы 5 жыл күтөбүз, 10 жыл күтөбүз, 20 жыл, 30 жыл күтөбүз. Канча күтүшүбүз керек? Так, ошондуктан биз азыр чечим кабыл алып атабыз. Кудай буйрса, өзбек мамлекети менен чогуу Камарада бирди курабыз. Курганда кандай курулат? Курганда айтып атышпайбы? Эми өмүр бою өзбектер ушул сууну алып калат экен, башкарып калат экен. Андай болбойт. Андай болбойт. Ошо мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич эч качан андай жерге, андай маселеге барбайт. Ал эмне деп атат? Ал айтып атат. Биз эгерде өзбек туугандар менен кошуп курсак, подкастингди курабыз деп атат. Өзбек туугандар,
ошол жерге кеткен миллиард кетеби, ну примерно 2 миллиард деп атат. 2 миллиард доллар кетсе, ошол жерде Камбараданы курса, биз жерди берсек, сууну берсек, бардык соответствующий документтерди раста бере турган болсок, анан кийин ал жерге процентный соотношение определить этебиз. Ну, скажем, 50 на 50 пока, так? А потом вот это вложенные 2 миллиарда, пока они не заработают, они будут там находиться. Это 10 лет, 20 лет, 25 лет, это көрөбүз анын бардыгын ситуация көрсөтөт. Так? Андан кийин алар ошол өзүнүн акчасын алып кеткенден кийин ал кез бизде калат кайра эле мамлекетте калат. Биздин кийинки муундарыбыз, кийинки мына келе жаткан өсүп келе жаткан муундарыбыз пайдаланат. Анан биз күтүп отура берсек, бизге чейин мына күтүп отуруп эмне кылышты? Эч нерсеси жок калдык. Азыр электр энергия жетпей атат бизге. Кыйналып атабыз. Ошон үчүн биз ал Камбарада биргесин курушубуз керек, чогуу курушубуз керек, жана жакшы шарттарды аныктап беришибиз керек. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.